Бишкекте Кыргызстан менен Түркиянын тышкы иштер министрлери Жээнбек Колубаев менен Хакан Фидандын сүйлөшүүлөрү башталды. Учурашуу жана сүрөткө түшүү салтанатынан кийин тараптар тар курамдагы сүйлөшүү жүргүзүү үчүн жыйындар залына өтүштү. Андан ары кеңейтилген курамда сүйлөшүүлөрдү өткөрүү пландалган. Жыйынтыгында бир катар биргелешкен документтерге кол коюу пландалууда. Эскерте кетсек, Түркиянын тышкы иштер министринин башчысы Хакан Фидан расмий сапар менен Кыргызстанга келген. Бул 2024-жылы Кыргызстан кабыл алып жаткан биринчи расмий сапар. Кыргызстандык окуучулар Алматы шаарында башталган математика, физика жана информатика боюнча 20-чы юбилейлик эл аралык Жабдыков олимпиадасына катышууда. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Олимпиадага Казакстан, Азербайджан, Армения, Беларусь, Россия, Кыргызстан, Өзбекстан, Болгария, Тажикстан, Монголия, Грузия, Сербия, Индия жана Румыния сыяктуу 15 өлкөдөн 600гө жакын катышуучу 85 команда катышат. Белгилей кетсек, Олимпиада соңку 3 жылдан бери онлайн форматта өтүп келген. Быйыл кадимки офлайн форматында 2024-жылдын 8 январынан 13 январына чейин өткөрүлөт. Нарын шаарында атасын өлтүрүүгө шектелген баласы кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматынан билдиришти. Милицияга окуя тууралуу билдирүү 2024-жылдын 6 январында келип түшкөн. Жерине ыкчам тергөө топ барып, шаардын Мурзабеков көчөсүндөгү үйлөрдүн биринин ажатканасында адамдын сөөгү жаткандыгын айтышкан. Куткаруучулардын жардамы менен маркумдун сөөгү алынып чыгып, өздүгү такталган. Ал Нарын шаарынын 1970-жылы туулган С.А. аттуу тургуну болуп чыккан. Милициянын маалыматына караганда 2023-жылдын 12 ноябрында маркумдун дайынсыз болуп жаткандыгы айтылып, анын жубайы милицияга арыз менен кайрылган. Арыз ээси С.А. аттуу жолдошу 11 ноябрда болжол менен саат 15:00 үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз болуп жаткандыгын билдирген. Аталган факт маалыматтардын электрондук журналына катталып, тергөөгө чейинки териштирүү иштери башталган. Кылмышка шектүүделип, маркумдун уулу 1997-жылы туулган А.Ö.А. кармалган. Ал жактоочусунун катышуусунда сурак берген. Шектүү өз көрсөтмөсүндө атасы мас абалында болгондуктан өз ара уруша кеткендигин айткан. Шектүү атасын эмнеге спирт ичимдиктерин ичесиң деп түртүп жиберген. Атасы чалкасынан жыгылып, цементтин кырына тийип, эсин жоготуп койгон. Шектүү атасын каза болуп калды деп ойлоп, башына желим баштык кийгизип, коросундагы ажатканага салып жиберген деп айтылат маалыматта. Учурда тергөө иштери уланууда. Кыргызстандын кыз-келиндер күрөшү боюнча улуттук курама командасынын мүчөлөрү Загреб шаарында Хорватияда өтө турган Загреб Open биринчи рейтингдик мелдешке катышат. Мелдеш 10 январдан 14 январга чейинки күндөрү өтөт. Курама команданын тизмеси 62 килограммдык салмакта Айсулуу Тыныбекова, 68 килограммдык салмак менен Нурзат Нуртаева, 76 килограмм салмак менен Айпери Медет кызы. Курама команда башкы маштыруучусу Нурбек Изабековдун жетекчилигинин астында мелдешке катышат. Эскерте кетсек, ал эми курама команда 15-22 январ күндөрү Тата шаарында Венгрияда өтө турган эл аралык окуу машыгуу жыйынына да катышат. Курама команданын тизмеси 59 килограммга чейинки салмакта Кальмира Билимбек кызы, 62 килограммга чейинки салмакта Айсулуу Тыныбекова, 68 килограммга чейинки салмакта Нурзат Нуртаева, 76 килограммга чейинки салмакта Айпери Медет кызы. Кызым да барып айтып, азыр неме дары жагып беремин. Дарыларды ичирип, жылуу үйдө калып. Роза Таштанова 50 жылдан бери Жапалак айыл аймагындагы ФАПта эмгектенет. Айтымында буга чейин аталган айылда калкка сапаттуу көрсөтүү үчүн жетиштүү шарт болгон эмес. Азыр эски имараттын ордуна жаңы фельдшердик акушердик пункт курулуп, бейтаптарга жардам көрсөтүүгө жеңил болуп калды. Эски неме финский дом экен эле, үй экен. Эскилиги жеткен. Өтө начар. Бирок иштедик ошодо. Мурун шарты такыр жок эле. Эч кандай шарт, суу жок эле, туалети жок эле. Анан вообще неме телефон деген жок, свет деген жок. Печке жагат элек. Азыр Кудайга шүгүр бардык шартты кылып берди. Суу кирди, арестонду коюп берди. Жаңы ФАП 4 бөлүмдөн турат. Кабыл алуу, ийне саюу, аялдар жана балдар бөлүмдөрү бар. Ага кошо физио дарылоо үчүн өзүнчө 2 каналуу имаратта курулган. Ал үчүн мамлекеттен жалпы 7 миллион сом бөлүнгөн. Ичинде бардык керектүү жабдыктары бар. Ошондой эле мамлекеттин колдоосу менен Ош шаарындагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун 6 филиалынын имараты жаңыланды. Бул эмгек жамаат үчүн жагымдуу белек болду. Анткени алар эскилиги жеткен имаратта иштеп келишкен. Биринчи этаждагы бүт полдор алынып, анын тагына базалты жанагы жылуулукту өткөрбөө, сактоо эрежелери менен стяжкалар коюп, плиталар коюлду. Андан кийин бүт көрүп турасыздар, электрический монтаждар алмаштырылды. Өрт коопсуздугу боюнча чоң иш аткарылды. Бул сигнализациялар койду, электрондук немелер коюлду бардыгына.
Медициналык мекеменин жаңыланышы менен мында кайрылган жарандар үчүн дагы жакшы шарттар жаралды. Анткени мында келип кезекке тургандар бейтаптар үчүн отурганга шарттар жок болгон. Шарт аябай жакшырган. Сырттан келгенде эле билинет. Жарыкчылык, мурда киргенде караңгы, даже кире бериш көрүнбөйт эле. Азыр регистратурадан эле билинет. Киргенде унитаз, мурда унитаздар деле туалет жок эле ичкериде. Сыртка чыкчу элек. Азыр кире бериште унитаздар турат. Байкашымча эшиктер алмашыптыр, дубалдары акталыптыр, бар жогу ремонту жакшы болуптур. Отопление, ысык, жаңы болуп калыптыр. Аталган мекемеде 30 миңден ашуун жаранга медициналык кызмат көрсөтүлөт. Ошондуктан оорукананы оңдоп түзөө зарылдыгы көп жылдар бою башкы көйгөй катары айтылып келип, бирок каражат жок, ишке ашпай келген. Быйыл мамлекеттен 13 миллион сом бөлүнүп, 2 кабаттуу имарат толугу менен жаңыланган. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.